Эйфель мунарасы. Эйфель мунарасы Франциянын негизги символу. Бул мунара өлкөдөгү эң белгилүү архитектуралык эстелик. Анын аты архитектор-конструктор Гюстав Эйфелдин наамынан берилген. Мунара Париждеги эң бийик имарат болуп саналат. Анын бийиктиги 324 метр. Башкача айтканда, мунаранын бийиктиги 81 кабаттуу үй менен тең келет. Эйфель мунарасы 1889 жылы курулган. Анын курулуу тарыхы абдан кызыктуу. 1889 жылы француз төңкөрүшүнүн 100 жылдыгына карата дүйнөлүк көргөзмө өткөн. Шаардык башкарманын башчылары ушул көргөзмө үчүн кооз арка курууну ойлоп, 1886 жылы архитекторлорго кароо сынак жарыялашкан. Франциянын бардык архитекторлору долбоорлор менен бул мелдешке катышкан. 107 кишинин ичинен Гюстав Эйфелдин долбоору жеңишке ээ болгон. Имарат 2 жыл, 2 ай жана 5 күн бою курулган. 1889 жылдын 31 мартында мунара толугу менен курулуп бүткөн. Эл ага Темир айым деп ат койгон. 6 ай бою өткөн көргөзмөгө Темир айымды көрүү үчүн 2 миллиондон ашык адам келген. Ушул күнгө чейин Эйфель мунарасынын түсү көп жолу өзгөргөн. Акыркы 10 жылдан бери ал күрөңгө жакын бронза түсүндө боелуп келет. Мунаранын темир каркасы 7300 тоннадай, ал эми мунаранын өзү 10100 тоннаны түзөт. Мунарага чыгуучу тепкич 1792 баскычтан турат. Мунаранын эң астыңкы катмарында ресторандар, экинчисинде айнектен жасалган галерея, үчүнчүсүндө астрономиялык жана метеорологиялык обсерваториялар жайгашкан. Мунаранын чокусундагы маяк 10 километр алыстыктан көрүнүп турат. Мунараны көрүү үчүн 1889 жылдан бери 200 миллиондон ашык адам келген. Гюстав Эйфель тирүүсүндө мен өзүм курган мунараны кызганышым керек, анткени ал менден да белгилүү деген экен.